birbirine şıldalar, çoğalma sarıdan şöyle çıktı. Bizevi izip gibi. Bunun yerine nasıl ki cümlemiz? Şunda ayda çoğalması meydana belirtti. Hazırda havalardan dolduracağız dedik. Ana İngiliz bir çoğalma 18 milyon Avcı akçanı açığın hepsini eğitimde böyle bırakanında böyle yeni il özünün alan akçanı töreyken bırakan bir şöpçük dediği bırakan soğuk verirken bu sefer sol akçana göre Anadolu'da bizden 400 kişi ortamda değil o sonra mümkün cazibinde şu kadar rahatsız o sonra cazip içi için dokumen kalmıştı. İngilizce basılmış oldu. Akçadan başlaması benim adım üstü sonra çiş var. Dokumentlerinden bundan da buraya insan kullanılıyor. Bakmışlar bilim tarihinden özü boşuna yaptı ve bakmışlar sözü. Gözümden al, bu kişiler yoksa severim. Hazırlıklı yıllara bakmış. Yani özür bakmışlar. Kanal meseleleri değil, bir çift olası. Bizge de hükümetten tavşırma verilen Müslüman komisya teşhiri hizmetleri alıp şu boyunca yerine alıp teşhir etti. Şu olarak yarımlıkta buyurma çıkarıp buyurmanın içinde dostlarında aktivistleri, Atılma Formu, Film Polisiyaların barın boşup geçe yerine varıp süreç koyuyoruz. Protokolda da her bir strukturada tavşırma verildi. Film Polisiya, Tuğra tarif konuldu. Boşumlara dostlarında proyektaları jasap burada yerlerde. Cenab-ı Dağ'ı sözlerine götürüyor şart değil. Royalty boyunca. Boşumun налоговый işçilerini tavşırma verdik. Boşuma karar verildi. Royalty tölenet olursa aylık tölet versinler. Anan biz süreçip Bişkek Boda kanalını birlikte aylık hükümetin işlerine böylece narazışılık olduğunu emniyete 27 sonunda var. Yakında ayda 16 sonunda olup bizde 27 sonunda gelmem. Biz bunda seçime gelmemiz geçer. Birlikte Boda kanalının aylık hükümetler ayında içindeki 2 milyondan aşık tütün bırakın. Boşuların üylerini karab, diğer üylerde jönüne su içecek. Diğerde Polsümüzden abi cıgıltmışlarмен su ısıtıp kanalizatsiyalar var, bu evde жоқ. Позиция елдеки, что біздің бағымызды өйде қойып бұндай әрбір үйде қыдырмайды. Чоң жақсы тұрған үйлерді қарап тұрып, осының үшін тарих көбейіп кеткен. Шешімге келдік, дағы бірсері үйлерді қыдырып шешсін деп. Уақытты қанша дейді, уақыт болса 1 ай керек дейді. 1 ай болса біз өкіметке хат жолдадық десе, дағы мұны ұзартып беру керек. Аяғын 27-сінші. Исходя из того, что үйлерді қыдырып, қайда протокол жазып, от него уже қанша тарих болады. Ертең ошондой иштейм. Анан муякта сиз барып өткөн протоколда бар. Ошонун ичинде предложение бергиле дептир. Водоканалга ошол 9 ай өткөрүлгөн полностью обслуживание. Эми ойлоп атам, ай болгондон кийин кеңеш колдобойт деп атам. Ошол боюнча основной вопрос ошону чечип берсеңер өткөрүп бергенде булар макул деп ойлойт. Ал мындайда
балчыкчылар булат, водоканал өзү чечим алып алыш керек. Биз буларга кошунубуздун иштеген тияк буягын айта албайбыз. Мындай карасам өткөзүп алыш керек чынында. Товар сатпачы, суу товар десек деле, ал жагын караса өткөзүш керек. Экинчи тарабы, шаар элине суу жеткизе алабы? Өздөрүнүн көйгөйү чоң, алда. Анан бул маселени биз биринчиден ал маселени экинчи планга калтырып, биринчи маселе долбоорду түзүп, ушул чырды сумманы токтотуп, алдыга кадам таштап коюп, анан бул артта калган иштерди чечишибиз керек. Менин оюм ушул. Ошондой кылсак гана бизде болот. Эгер бул биз долбоор түзбөсөк, кайра эле түзө берсек, 18 миллион, 20 миллион болот, анан 22 миллион болот, анан 25 миллион болот. Акыры келип бир бул чоң чырга чыгат. Ошон үчүн 1-ноябрдан бир ай жылдыбай эле долбоорду түзүп алалы. Андан калган маселени ордунан чечели. 18 миллионду өкмөт башкача чечип берет. Может, сиздерге дотация берет. Чыгып ал бир маселе экинчи. Эң биринчи бул долбоорду чечели, өткөзүп берүү дагы экинчи маселе. Эң биринчи эле бул чырды токтотуп эле, сумманы токтотуп, долбоорду түзүп койсок, анан калганын поэтапно чече берсе болот. Урматтуу жыйындын катышуучулары, бул жерде мындай маселе чечпесе, бул күндөн күнгө ушу биздин катышуубуз менен маселе тереңдеп баратат да. Бул мына биз 19 июнда биринчи жолу мына сиздин орун басарыңыз келген айыл өкмөтү менен ошол кезде маселе 14 миллион сом болчу да. 14 миллион сом кезинде сүйлөшкөнбүз. 14 миллиондун чечиши жолун биз өкмөткө коебуз, кандай кылабыз көрөлү. Бирок азыр биз адамдарды коелуп, ошо менен мындай жылалы ынтымакташып деген ой менен сүйлөшкөнбүз, мына чогуу катышып сүйлөшкөнбүз. Анан азыр бүгүнкү күндө 19 миллион болуп атат. Биз ошондон бери ар бир айылдын суу ичүүчү жерине баягы калыстык болсун деп, себеби суу колдонуу ар бир айыл менен ар башкача экен. Бир айылда 15 соткага карап бар деген сарайлар бар, толтуралар бар. Бирөө бир айылда 4 соток жерине үй чарбасы жок экен. Ошон үчүн баягы суу өлчөгүч приборлорду биз өзүңүздөр койгула, өзүңүздөрдөн кое албасаңыздар биз жардам берип, биз коюп берели деп туруп, биз өзүбүздүн эсебибизден затрат кылып ар бир айылга суу өлчөгүч приборлорду коюп чыктык да. Анан бир чоң маселе, биз айыл өкмөттүн ичине водоканал муниципалдык Бишкек шаарынын мекемеси да, өзүбүздүн баягы орустар айткандай со своим уставом чужой монастырь болуп калат да, эгерде биз азыр айыл өкмөттөргө кирсек. Бул туура эмес, саясатта туура эмес, мыйзамга да каршы келе турган нерсе. Биз Бишкек шаарынан сырткаркы айыл өкмөттөрдүн баланска ала албайбыз, өзүбүздүн жаңы жумуштарын алып келебиз да. Аны мен мындай ачык эле кескен айтып коюшум керек, себеби айыл өкмөт өзүнчө организм, механизм, местное самоуправление да. Анын тарифи сөзсүз түрдө Бишкек шаарынын тарифине дал келиши мүмкүн эмес. Бирок биз бир нерсени айтып атабыз. Биз ошо айыл өкмөткө, айыл элдерине Бишкек шаарынын тургундары бир куб сууну канчадан ала турган болсо, ошончодон берели. Айыл ичинде ал жердеги түтүктөрдүн акыбалы эскилиги жеткенби, жеткен эмеспи, канча акча талап кылынат, ошонун расчетторунун негизинде айыл өкмөттү айылдык кеңешке сунуш киргизип туруп, айыл өкмөтүнө тиешелүү боло турган өзүнүн тарифин кабыл алыш керек да. Ал тарифтин ичинде сууга болгон баа, андан сырткары ичиндеги түтүктөрдү эксплуатация кылуучу чыгымдар каралыш керек деп ойлойм да менин оюмда. Мисалы үчүн бизде Лебединовка айылы менен келишимибиз бар. Лебединовка айылына биз дагы ошо
элине шаардыкында эле 5,38 тыйындан берип атабыз. Юрлицолоруна 9,15 тыйындан берип атабыз. Ошол Бишкек шаары менен Лебединовка айыл өкмөтүнүн ортосунда чек арасында жана суу өлчөгүч борборубуз турат. Ошол менен алаттагы айыл өкмөтүнүн сунушу менен кеңеште мен билгенден 8,20 тыйынга бекитип алышкан. 5,38 тыйынын бизге төлөйт. Калган акчаларын ошо айылдын ичиндеги түтүктөрдү иретке келтирүү боюнча, себеби түтүктөрдү карап турбаса, ал эл ичкенден дагы ашык суу кетиши мүмкүн ал түтүктөр мененчи. Анан баягы суу мен ойлойм, биз азыр айыл өкмөтүнүн ичинде муниципалдык ишкана болобу, же болбосо соолукта дейбиз, булакей бирөөсү соолук болобу, ошол иштей турган чыгымдарын карап өзүнүн суу боюнча местный самоуправление саясатын жүргүзүш керек деп ойлойм да. Анан азыр Мирлан Казбаевич барып ошо жолукканда бир жакшы 1 ноябрдан биз деле каршы эмеспиз, эми баягы элди дагы түшүнүш керек. Биз айтып атабыз, макул, жанагы 19 миллион сомду өкмөттүн алдында болобу, башка источниктер болобу, аны биз дагы списывать эте албайбыз. Мен дагы бул өкмөттүн акчасы болуп эсептелинет, анан мен дагы списывать эте албайм, бирок мен каршы эмесмин деп атам. Бул маселени өкмөткө коелу, же болбосо башка булактардан издейли, эч каршылык жок. Мирлан Казбаевич тапшырма бергендей, биз жанагы водомерлердин расчетун алып 1 ноябрдан келишимге кол коюп, жана водомерлердин көрсөткүчтөрүн чогуу алып туруп жумушту баштайлы дагы 1 ноябрдан кийинки кеткен жумушубуз иреттүү кылып алып, жанагы 19 миллиондун маселесин ошо жанагы комиссия түзүлгөн турбайбы? Аны коелу, кандай чечиш керек, кандай жылдырышыбыз керек. Себеби мен 19-июнь болгондо мен дагы кызыктым да, эмне мындай болуп атат депчи. Анан мен бир пачка сүрөттү чогуу көрсөткөндү, сиздин орун басарыңызга да көрсөткөнбүз. Баягы баасы жок нерсенин бар болбойт экен да. Ошондо мен айылды кыдырып, кээ бир жанагы 15 сотук алма багын ушул колонка менен сугарып атканын, килейген мал байлаган сарайларында суу токтобой агып турганын, жанагы шлангдын учуна 50 сомдук винтиль салып койгондон эринип, ачык эле жатат, аккан суу балыр басып кеткен да. Анан сууга болгон бекер нерсе болсо, эч ким аны иреттебесе, жөндөбөсө, анын барып ошондой эле болот экен деп анан ошондо сүйлөшкөнбүз да. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, биз суу бергенге даярбыз. Сууну, коопсуз сууну, баягы өзүнүн лабораториялык анализдеринен өткөн коопсуз сууну бергенге даярбыз. 1 ноябрдан келишимге өтсөк, анан жанагы 18-19 миллион сомду биз ошо ара чыгуудо сүйлөшкөнчө эле 14 миллиондон 19 миллионго чыгып кетти да. Биз эгерде бул маселени тарта турган болсок, бир аздан кийин 30 миллион, анан эртең дагы силерден дагы бизден да сурай турган кишилер бар да, силер ушунча акча болгончо эмне кылып жаттыңар депчи. Ошон үчүн жана протоколдо жазылгандай биз сунуштарыбызды даярдап беребиз колдонгон мөөнөт боюнча. 1 ноябрдан келишимге кол койгонго даярбыз. Анан жумушчу топ бизден мына Мурат Намазовичти орун басары ошо Чүй областынын жумушчу тобу түзүлгөн. Биздин атыбыздан ошо Мурат Намазович да кирген. Анан тез аранын ичинде бул маселени чечпесек, бул абдан бир кооптуу акыбалга айланып кетиши мүмкүн. Биринчиден, экинчиден биз ал акчанын баары азыр биз деген УБТК кетип атабыз да. Эртең суу токтоп калуучу коопсуз жагдай түзүлүшү мүмкүн да. Себеби биз ошол жакты эреттеген башкара сууну же болбосо иштете албай калышыбыз мүмкүн. Роялти боюнча аны жумушчу жанагы официалдуу органдар берсин, биз аны каяка мыйзам, каяка төлөш керек деген чечим болсо, биз ошо мыйзам аркылуу төлөгөнгө даярбыз боюнча. Анан ошо мен баягы сиз айтып атпайсызбы, мен үчүн 26 сом, мен үчүн 27 сом депчи. Мен ойлойм, ушу айыл өкмөттүн өзүнүн
Suu boyunca ekonomikалық расчеты болып тұрып, кеңештин алдында айыл өкмөт расчетторун доказать этип туруп, айылдын өзүнүн тарифи болмайынча бул маселеге жылбашы мүмкүн да. Кыскача маалымат ушундай да. Рахмат, биз деле ушул позициядабыз. Бирок жанагы карыз боюнча силерге айтканда мурунку соолку болчу, соолкуну биз деле ошентип сүйлөштүк, кеңештик. Аны өзүнчө карайды, өкмөт деңгээлинде болобу, областын деңгээлинде болобу. Может, сиз айткандай дотация кылып береби, ал маселени